Бирок эми жагабы, жакпайбы, мен шайлоо убагында дагы менин оюм мындай да, эми президенттин бир тууганы депутат болгону бул эртели кечпи залакасы тийгизет Сооронбай Шарипович. Азыркы бул партиянын максаты президентти и ошонун айланасындагы адамдар талкалаш экен. Биз уже алардын речинен бардыгын түшүндүк. Мен Сокой досума күндө айтып атам, ал туура эмес кетип атат дейм. Экс-президенттин ою эми ал досума жолуктум деп. Ал досуна жолуккан биз үчүн жалпы эл кыргыз эли турат. Ал дос деген сөздү колдонбой туруп, этиканын негизинде дос эмес, мурунку мамлекеттик ишмер катары айтыш керек. Сооронбай экөөнүн достугун бизге даңазалаган кереги жок. Өкмөт бүгүн саясий, экономикалык, финансылык жактан банкротко катталды. Анткени бир вице-премьерибиз суракта жүрөт. Экинчи вице-премьерибиз башка мамлекеттин нотасы менен бүгүн анын кылык жоругуна баа берилип атат. Өзүм менен кошо келген вице-премьерлердин бирөөсү да жок бүгүн. Алмамбет Шыкмаматовду коргогон жокмун, мен акыйкатты коргодум. Мен Алмамбет Шыкмаматовдун арты менен бүгүнкү сот тармагындагы адилеттиктерди айттым. Алмамбет Шыкмаматов себеп болду. Бирок чынында Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иши 100% саясий боектормон болгон деп так кес айта алам.